Холланд баштаган Норвегия курамасы дүйнө чемпионатындагы экинчи жеңишин ушундайча майрамдады. Викингтерден жылдызы Эрлинг Холланд тайпалык оюндун экинчи баскычында Сенегалга каршы бетиште дубль жасап, Норвегияга 3-2 эсебинде маанилүү жеңишти алып келди. Муну менен Холланд ушул мундиалда катары менен 2 дубль жасай алды. 25 жаштагы чабуулчу улуттук курамадагы голдорунун санын дагы 59га жеткирди. Буга чейин Ирактын дарбазасына дагы 2 гол киргизген Холланд азыр 2 оюнда 4 голу менен турнирдин эң мыкты бомбардирлеринин катарында келе жатат. Алтын бутса үчүн күрөштө Холланд Лионель Месси жана Килиан Мбаппе менен бир катарда талапкер болууда. Холландтын мыкты оюну Норвегияны өз тарыхында алгачкы жолу дүйнө чемпионатынын плей-офф баскычына мөөнөтүнөн мурда алып чыкты. Эми 27-июнда Норвегия Францияга каршы беттешке чыгып, И тайпасындагы лидерликти талашат.